Албарсты деген ким? Жана эмне үчүн ал уктап жаткан учурда гана басат? Эмне үчүн шайтан адамдын түшүнө кирет? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: адам жаман түш көрө турган болсо, булардын баардыгы шайтандан деп айтат. Шайтан адамга күндүзгү ойгоо маалында жеткире албаган зыяндарды кээде адамга түш аркылуу жеткириштиги мүмкүн болуп эсептелет. Эми ушундай жаман түштөр кире бере турган болсо, адамга канчалык деңгээлде зыяны бар деген сөз. Эгерде адамдардын түшүнө албарсты бат-баттан басып, же ушуга окшогон жаман түштөр өтүп кеткен адамдар кирип, басырык басып, бирөө жанына келгендей болгон түштөр көбөйө турган болсо, демек ал адамдын күндүзгү жашоосунда сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Ал коркок боло баштайт, жүрөгү сыгыла баштайт, уйкусу канбай баштайт, бат-баттан чарчай баштайт. Демек шайтандар түшкө кирип атса, мындайча айтканда, албарсты басып жаман түш көрүп атсаңыз, демек сизде ошондой руханий оорунун белгилери бар деген сөз. Ал эми шайтандын ушул зыяндарынан, мындайча айтканда, сиздин түшүңүзгө берип аткан албарсты болсун, жаман түш кирсин, деги эле иттер, жыландар, коркунучтуу түштөрдөн коргонууну кааласаңыз, жатаарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй дем салып жатыңыз. Ал үчүн алаканды жайып туруп, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн ар бирин окуп, алаканга үйлөп, денеңиздин баардык жерине чейин сүртүп чыгасыз. Жана ошондой эле ушул акыбалды 3 жолу кайталап туруп, өзүңүзгө жатаарда сөзсүз түрдө дем